Anda суроо жооптор көтөрөйүн, урматтуу достор. Да биринчи суроо Акбөкөндү көрсөтө. Менің жаңа бірінші сунушума кандай көз карашыңар? Закон о вводе земельного кодекса. Кайсы статьясына өзгөртүүнү сунуштап жаткыңыз эле? Ол бирөө эле болгону. Жанагы граждан Кыргызской республикадан правоустанавливающий деп киргизип атам. Силердики правоудостоверяющий. Анан кыргыз жарандарын алып салып турсуңар да. Негизи жер айыл чарба багытындагы жер только гана кыргыздын граждандарына берилет да. Нурия жооп бересизби? Жооп берип коеюнчу. Акбөкөн Таштанбекович, бул жерде Акбөкөн Дөкенович мындай болуп атат да, себеби ал правоудостоверяющий документтер, ошондой эле ичинде свидетельстволор бар, временный удостоверениялер бар, ошолор только жарандарга берилген эмес, ал жерде юридикалык жактарга да берилген да. Эгерде жарандарга десек, анда юридикалык жакты да кошушубуз керек болуп атат бул жерде. Же ошону кошушубуз керек, же болбосо алып эле коюшубуз керек да. Себеби бул деген уже колдорунда бар документтер жөнүндө сөз болуп атат да. Мамлекеттик актылар, эгерде правоустанавливающий документ берилген эмес болсо, анда аларга даже правоудостоверяющий документ да берилбейт да. Азыркы учурда правоустанавливающий дегенди кошсо болот, ал эми жанагындай физикалык жарандар дегенди анда физикалык, юридикалык жак деген менен урегулировать этишибиз керек да, андачы. Анда өкмөттүн токтомун кантебиз? 99, президенттин указы 2002, 10 миң деген күбөлүктөрдү туура эмес берилип кетиптир, мурунку колхоз менен совхоздор дегенде эмне кылабыз? Мына азыр мен текшердим, Бир Сыгат районунан 10 миңден ашык ушундай күбөлүк бар экен. Ошон үчүн жана правоустанавливающий документ деп атпайсызбы? Ошону кошуп атабыз да. Кошсо болот. А эми жана физикалык, юридикалык жак дегенди жарандар дебей, анда физикалык, юридикалык жак деп айтышыбыз керек да. Себеби анда бир тарап калып калып атпайбы? Жок, түшүнбөй калдым. Акимдин чечими жок болсо, анда күбөлүк болбош керек да. Тура, анын эмнеси бар? Күбөлүктө правоустанавливающий документ болуш керек. То есть постановление, указ президента, соттун чечими, договор купли-продажа бирден болуш керек да. Анан жөн эле күбөлүк жазып алсак азыр. Анан кийин аны сразу эле менчикке чыгып кетсек, түшүнбөй калдым ал. Анын ичинде бар болуш керек да, туурабы? Акимдин токтому. Ооба, болуш керек. Анан эмне каршы болуп атасыңар? Жок, ага каршы болгон жокпуз. Биз мен ошону эле жазып атам. Мен айтып атам. Айыл чарба багытындагы жерлер, эгерде күбөлүгү болсо, кыргыздын жараны болуш керек. Анда жарайбыз. Эгерде кыргыздын жараны эмес болсо, биздин чүйдө 10 миң деген адам бар. Орус менен немистер. Алар автомат түрдө мамлекетке өтүш керек. Эмне үчүн дегенде, убагында свидетельство берген. Алардан сурабай туруп берип салганбыз. Ооба, Акбөкөн Дөкенович, бул жерде кошкон туура, бирок юридикалык жакты кошуп кетишибиз керек да, себеби временный удостоверениялер азыркы учурда жана заводдун баары курулган, эмелердин баарына документтерди бергенбиз, ошонун баары жарактуу болуп калыш керек да колдорунда. Жок, аны жазбасаңыз деле ал жарай берет. Жок, болуш керек, ошондон болуш керек. Ал жарай берет. Күбөлүктөрдү биз жок деген жокпуз да. Биз айтып атабыз, менчикке берилген ичинде токтому жокторду айтып атабыз. Туурабы? Договор купли-продажасы жок. Мамлекет, аким болуп, айыл өкмөт бербей койгондорду айтып атабыз. Жөн эле күбөлүк жазып алгандарды. Ошол жөнүндө көрүп атат. Анан кийин кыргыздын жарандары болуш керек. В любом случае, кыргыздын жарандары. Юридикалык деп да алдабаңыз. Юридиктар айыл чарба багытындагы жерлер юридический лицолорго катталбайт бүгүнкү күндө. Менчикке. Туурабы? Жарандарга да катталат. Анан юридикалык правоустанавливающий документ болуш керек. Эмне үчүн дегенде, өкмөттүн чечими болуш керек. Акимдин чечими болуш керек, ал мамлекеттин жери. Ооба, ал жагы туура. Анан жалаң эле кыргыздын граждандары. Юридикалык фирмалар граждан боло албайт, кыргыздын граждандары. Кызыксыңарбы силер? Ооба. Анан эмне деп атасыз? Ошол үчүн сиз түшүнүп атасыз, мен эмне жөнүндө айтып аткам. Мен айтып атам, мына менин Сыгат районунан азыр эле мына комиссия почти 3 миң гектарды алып чыкты.
жөн эле ушундай бир эмеси правооустанавливающий документтери жок, жөн эле право удостоверяющий документтери берип койгон. Бул бир. Экинчиси, сизге да бир суроо. Мына мурункусунда комитеттен биз жанагы токой чарбаларга акимдерди ошо аким берсин деп туруп калтырып койгонбуз. Анан эмнегедир кандайдыр ал статья өтүп кетиптир. Эми мейли өттү деп коелук. Бүгүн эми токой чарба ликвидация болду да Минсельхоздон. Анан МЧСке өттү. Эми буларга бул башынан баштап аягына чейин жок болду. Буларга жерди ким берет? Азыр биз госимуществоны коюп атабыз, да? При ликвидации государственного, эгерде ликвидация болуп кетсе мамлекеттик жолу муниципалдык ишканалар, ошондо госимущество берет да, эми кайра жерди. Токой чарбасына бу жерде жооп берип болочу. Бул жерде бул жерде мындай да, бул жерде кабинет министр кимди уполномоченный орган кылса, именно бул. Жок, мен мыйзамда айтып атам. Мыйзамда бул государственный уполномоченный орган. Ооба, по лесному хозяйству деп жазылып турат. Определяемый кабинетом министров. Да. То есть госимущество. Аны кабинет министри өзү чечет. Госимущество кылабы же лес агентствоны кылабы? Жок, эми ошондо Бүгүнкү күндө лес агентство. Бүгүн мына токой чарба турат. Булар ликвидация болду. Жер мамлекетке келиш керек болчу. Бүгүн жери жок иштеп атат булар. Бул кимге барат? Ким берет булар? Жок, булардын мамлекет менчигинде жер, булардын колдорунда госактылар, госактылар жокко чыккан эмес, право преемник болуп лес агентство саналат. Эми юристтериңер барбы силердин? Мыйзамда мурункусунда да турат. При ликвидация мамлекетке кайрылып келет деп атат окат. Мурда акимге кайра келчи, анан аким кайра берчи. 10 жолу ликвидация кылсаңар 10 жолу берет. А бүгүн ликвидация кылынды, бир килеген тойга чарба. Эми буларга бирөө бериш керек да, акимди алып салдык. Ким берет эми кылым китепти? Бүгүнкү мыйзам менен, азыркы мына азыр иштеп аткан мыйзам менен ким берет? Кабмин, специально уполномоченный госорганды кабинет. Ким эми ошол ким? Кабинет министров определять этет. Кыргызстандын эми буларда азыр жерди бергенче кайра ликвидация болуп калат булар эми. Токой чарбасынын жерлерин берүү жөнүндө маселе айтып атасызбы? Токой Не чарбасы только токой чарба, вообще мамлекеттик орган, жери бар орган, ким болбосун ликвидация болгондон кийин жери мамлекетке өтүп келет да турабы. Мурда токой чарбага аким кайра берчи. Аким кайра свидетельство кылып өткөрүп берип койчу акт прием передача менен. Жок, бул жерде мындай да, бул Токой фондусунун жерлери мамлекеттик жерлер болуп эсептелет да. Ал эми Токой фондусунун жерлери жер Токой кодексине ылайык мамлекет тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилет. Жана айтып аткан мамлекеттик орган мурдагы Токой Сиз окуп койсоңуз башкы закон о вводе земельного кодекса да эмне деп турат? Ликвидация болуп кетсе мамлекетке кайра кайрылып келет деп атат. Жок, булар ликвидация болгон жокто. Булар деген ошолордун ыйгарым, то есть укук улантуучусу, правоприемник болуп кала берет. Ошол өзүнүн ыйгарым. Силер деген мыйзамда окуйсуңарбы? Ликвидация болот, кантип болбойт? Ликвидация болот. Ликвидационный баланс түзүлөт. Бир ведомстводон жабылат. Анан кийин передаточный акт менен экинчиге өткөрүп бериш керек эле. Окаттар. Ошол үчүн Токой чарбада көптөгөн окаттын бары калып калды. Сатылып атат бүгүн. Кантип ликвидация болбойт? Силер түп тамыры менен булар ликвидация кылып жаңысын ачтыңар да Токой чарба туурабы? Акбөкөн дүкөнчү. Мындайда Акбөкөн дүкөнчү. Мен Токойдо иштегем да мурун. Жансытаков Рустамбеков да помощник болуп иштебем. Мен аны билем. Жылдан келатканда Токойду бирөөнө өткөргөндө мүлкү жери пери бардыгы менен өткөрүп берип койду. Ошону айтып атам мен. Токой чарба, силердин азыркы свидетельствоңарды качан алдыңар? Жатпы, урматтуу Апаган Дүкөнович, министрдин орун басары Кулматов. Токой чарба ликвидация болгон жок, жөнүндө өткөрүп берилди. Мүлкү менен жерин бардык. Печатыңарды карасаңар, бир ай мурун ликвидация болгон Минсельхозда. Минсельхозда полный ликвидация болуп, силер жаңы Министерство юстициядан жаңы регистрациядан өттүңөр. Эми МЧС. Ал перерегистрация деп коет. Ликвидация деген термин башка да, ал жоюлуп кетет таптак ишкана. Ошол ликвидация деп коет. Перерегистрация деген болбойт силерде. Бир министерстводан биз мыйзамдан кабыл алдык да, ликвидация болуп калдыңар. Мен силердин кишилериңер менен бу бир жума мурун эле сүйлөшпөдүк беле? Жок, ликвидация болгон жок. Кабинетиме келип туруп документтерди көргөзбөдүңөр. Мен үстөн карабадык беле. Ликвидация болду. Указда жөнүндө өткөрүп берсин деп турат. Ликвидация деген сөз жок.
Бизге өткөрүү үчүн кайра катталды, перерегистрация болду. Гражданский кодексте бар. Реорганизация болсо, слияние болсо, ошонун баары ликвидация болуп кетет. Сиздер министерстводан кеттиңер, болду. Министерствонун алдынан жок болуп калдыңар да. Ошол жерде, могул жерде статьяда турат. При ликвидации, допустим, сиздер андан кийин канча жол өзүнчө агентство болдуңар, ал агентство ликвидациялады. При министерстве сельского хозяйства болду, аны ликвидация болдуңар. Эми кайра башка жака кетип атасыңар да. Жер деген ошол үчүн оперативно четилиш керек. Карап көрсөңөр өзүңөр. Мыйзамда ошол үчүн жазылып турбайбы статьяңарда? Жок. Мен статьяны айтып атам. При ликвидация мамлекетке келет деп атам да, анан ошону кайра ким берет эми? Болбосалык үчүн ликвидация деген сөз жок. Передача. Жарайт азыр. Сіздер, мен мындай жакшылап түшүнүп алсаңар, дагы бир жол сурап атам. Сіздердин мына 3-чү статьяда мен азыр ачылбай жатат. Жазылып турат, при ликвидации мамлекеттик эмелерди муниципальный эмес, эмне деп турат? Мурунку конституциядагыдай жазып коюп турсуңар. Мечиттер ликвидация болгондон кийин жери мамлекетке өтөт деп атат. Туурабы? Ошол мамлекеттен кайсы орган конкретно кабыл алат ошо жерди? Мечитти ликвидация кылгандан кийин мечиттин жанына барып бирөө кабыл алыш керек да. Өкмөт барабы ар бир мечитке? Ошону сурап атам. Кимде имеете в виду азыр? Статьяда бар да бул. Ошону кайсы ыйгарым укуктуу орган тарабынан жер тилкеси бөлүнүп берилген болсо, ошол органга кайра кайтарылып берилиш керек. Эгер айыл өкмөтү тарабынан берилген болсо, айыл өкмөтү, мамлекеттик орган болсо, мамлекеттик орган тарабынан. Вот эми туура айттыңыз. Эми лесной кодексти биз кабыл алдык. Анда ким берет лесной кодексте? Лесной кодексте ал жерде ошо токой чарбасын башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган министрлер кабинети аныктаган деп. Азыр ошол органды азыр аныктады да министрлер кабинети. Эми ошону айтып атам силер. Эртең ал ликвидация болуп калса, ким берет деп атам мен. Ликвидация кылып койду. Өкмөт ликвидация кылды башынан аягына чейин. Анан отдельно агентство түзөбүз деп калса, ошону айтып атам. Булар жок болуп калса, ордуна ким берет? Биз мыйзамга жазып койдук да. Бул жерде Токой фондусу мамлекеттин исключительный собственности болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде министрлер кабинети тарабынан аныкталып, министрлер кабинети чечим чыгарыш керек. Ошону эле сурап атам, мен ошону жазып коелу кандай берге. Кайсы статьяга жазабыз? Уруксат Багбек, Аманкан Батырбекович. Акбек Ондукенович, положение о лесной службе при МЧС, мен орысча окуп берейин, уруксат берсеңиздер. Биякта экинчи пунктунда служба является правопреемником лесной службы при Министерстве сельского хозяйства. Бул ликвидация болбой эле правопреемник катары президент. Жок, положение деп атасың. Асыл биз мыйзамда айтып атат. Эртең булар ликвидация болгон жок, Акбек Ондукенович. Сиз мени уксаңыз, мына балдар аркылуу айткандай, эртең өзүнчө служба түзөйүл дейт. Түшкөндөн кийин МЧСтен өтүп барбайт, ал өзүнчө правительство түзүлөт отдельно. Бул ликвидация болот. Ошондо ким берет? Чечимдерге лайык болот. Кандай болуп чыкса, ошого лайык болот. Туура айтасыз. Ошондо ким мыйзам менен ким этет? Эгерде ликвидация болсо, анда кодекске лайык кетет. Жок, биз аким, мурда аким болчу, акимдин ордуна бирөөнү коюшубуз керек да. Ошону эле айтып атам. Буга чейин 40 жылдан бери аким берип келген. Министрлер кабинети берет, Акбек Ондукенович. Ошол токтомунда кандай болуп чыкса, ошого лайык болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Анан менин сунушум өтүп кирип атат да, туура? Азыр кирип атат бул жерде азыр. Жооп бересиңерби? Болбосалык үчүн суранчы боюнча указ таптык. Указ 25 декабрда 23-жылы 354. 5-чи пункт айтып атат. Орусча экен бул жерде. Министерство сельского хозяйства передать лесную службу при Министерство сельского хозяйства введение Министерства чрезвычайной ситуации соответствующим штатам и финансовыми материально-техническими средствами. Бол ликвидация сөз жок бул жерде, указда. Жок, жөн эле передача болду. Передает. Өткөрүп берип атат. Беде юристтер айтып койгончу, баары ликвидация деген сөз башка да, ликвидация ишкана жоюлса, банкрот болсо башка.
Жоқ, толық өткөрүп беріп атат. Бардық штат оқатымен өткөзүп беріп атат МЧС-ке. Мен сельхоздан. Оқат өткөрүп бергенден кийин ресми служба юридический кабат атат, как юридический лицо. Жоққа шығарыш керек та. 6 пунктта жазбат. Лесная служба является правоприемником лесной службы. Правоприемник. Өтіп атат бұл жаққа МЧС-ке. Ну не министерство сразу. Бізге өтіп атат МЧС-ке. Хорошо, шапкасы өзгөрдү, печать. Шапкасы при МЧС бір өзгөрдү. Перерегистрация болды. Перерегистрация болды, ова. Енді бұл қалып қалды. Жоқ, қалған жоқ, қалған жоқ. Мына Миселқоз айтсын, жоқ, бұларда жоқ. Жоқ, мен үстан алып отырмын да ликвидация болып қойды. Енелерді қарап қоймай шалқырым. Енелерді қарап қоймай. Енелерді 2 ай күнде түзіліп отыр. Ал қайра қатталды. Ладно, все. Енелерді министерство қояды. Енелерді қарап қоймай. Енелерді жазып тұрады. 2024 год тұрады. Төрелген жылы. Правоприемник болса, онда тегі 30 жылдан берген. Так, кейінгі сұрақ өте